Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Тууганда бүгүн 31 май, среда, шаршембе. Буюрса жаз мезгилинин акыркы айынын акыркы күнү, эртеден баштап буюрса жайга даярдык башталат. Күн ысып, жай келет. Андыктан жайкы каникулда, жайкы эс алууда көпчүлүк Кыргызстанга кеткен аракет кылабыз. Буюрса бардыгыбыз барайлы. Бардыгыбызга насып этсин мекенге барыш. Ошол жакта эс алып, ошол жакта калып кетсек деле жакшы болот. Бирок эгерде Москвада жүргөндөр болгон болсо, эртең 1-июнь балдарды коргоо күнү өзүңүздөргө белгилүү. Бир приятный жаңылыктардан айта кетели. Эртең 1-июнь күнү эгерде жаш балдарыңыздар болсо, бесплатный мороженое алып беремин десеңиздер, Лубянкага барсаңыздар болот. Лубянкада детский центр бар, билесиздер, детский магазин. Центральный детский магазин бар. Ошол жерде бесплатно мороженое таркатылат балдарга, жаш балдарга. Андан сырткары саат 10дон баштап кечки 10го чейин ошол жерде айланып, аттракциондор бар, көптөгөн оюн зооктор өткөрүлөт, тамашалар болот. Ошол жерге барып, бала чакаңыздар менен барып эс алып келсеңиздер болот, туугандар. Андыктан жалпы эле эртең жаш балдарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жаш балдар биздин келечегибиз, балдарыбыз биздин келечек. Дайыма жакшылыкта, ата-энеңерди кубантып жүрө бериңиздер. Ошондой эле туугандар, эгерде Московский канатный дорога менен өткүңүздөр келген болсо, Воробьёв көрүдан биз сиздерге видео чыгарып көрсөткөнбүз. Канатная дорога бар. Баягы Москва реканын үстүнөн канатный дорога менен өтөт. Воробьёв көрүдан барса болот, бул жагынан спортивный метросунан барса болот. Ошол жерде дагы жаш балдарга, 14 жашка чейин жаш балдарга бесплатный проезд болот. Андыктан ошол мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып барып, жаш балдарыңыздар менен ошол жерден Москва реканын үстүнөн канатный дорога менен өтүп, көрүп, Москваны тамаша кылып келсеңиздер болот. Дагы бир өзгөчө жаңылык, жагымдуу жаңылыктардын бири, эртең 1-июньнан тарта Москва зоопаркы летний, жайкы сезонго карата жайкы убакытка өтөт, иш убактысы. Ал дегени таңкы 7:30 баштап, 7:30 баштап иштей баштайт. Таңкы 7:30 баштап, кечки 10го чейин иштейт, кечки 9га чейин кирсеңиздер болот, 10до жабылат. Андыктан таңга маал барып деле 1-2 саат ошол жерде айланып келсеңиздер болот. Эгерде жумуштан бошобой атамын, күндүз саат 10до жумуш башталат десеңиздер, ошондо эске алып, жаш балдар менен таңга маал барып, ошол 7:30, 8де кирип, көрүп, зоопаркты тамаша кылып келсеңиздер болот. Өзүңүздөргө белгилүү, Москвада зоопарк дүйнөдөгү эң чоң зоопарктардын бири. Жаныбарлардын бардык түрү бар. Ошол жерде майда жандык жыландардан, чаяндардан баштап чоң баягы касаткаларга чейин бар. Киттин кичинеси касаткалар, ак касатка, белая касатка. Ошол жерде барды дельфиндерди көрсөңүздөр болот. Акуланын түрлөрү бар. Андан сырткары маймыл, пингвин, бардык жаныбардын түрлөрү бар. Ошондуктан ал жерлерге барып да балдарыңыздарды жакшы, кубанычтуу күндөргө себеп болуп, ошолордогу курсан кылып келиңиздер. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.